көптөгөн буга чейинки жетекчилерибиз болду. Ушул жерде кайсы жерден жырып кетет деп бычактын мизинде жашадык. Каяктан ок атылып келет деп үйдү жөн салбай ал жерге ок чыгара турган тешиги менен кошо салып кирдик. Жаш келин бала чакабыздын баарын төө ашынын бери жагына көчүрдүк. Эл коркуп жашады. Эл шибеген үстүндө, миздин үстүндө, Устаранын мизинде аңтарылган дүйнө болуп жашадык. Ошол учурдагы чечимдер эки жакка тең жакшы көрүнгүсү келип, өздөрүн сулуу тороттой сынын бузбай жакшы көргүзгүсү келип, айрым учурда улуттун кызыкчылыгы тебеленип, айрым учурда жергиликтүү элдин ынтымагын ыдыраткан ар кандай бир саясий жеңил желпи маселелер көтөрүлүп, чечкинди мен чечем дегенден кете чыктып, сот иштери козголуп калса жооп берип калбайын деп, жоопкерчиликтен качып, эт менен майдын ортосунан орун издеген жетекчилерибиз болмой койгон жок. Ошонун азабынан ушунча жыл бою кырды бычак болуп, кыл чайнап, чылбыр кыркар жерге чейин келип калдык да. Анан ошондо бир киши чыгыш керек эле го. Бир киши тапшырма бериш керек эле го. Президент айтты, Садыр Нуркожоевич. Тынччылык болсун. Тынччылык болгон жерде көчө таза, көңүл ак, мектептер, бардык ишканалар иштейт. Тынч болгон жерде гана ийгиликке жетише алабыз деди. Экинчиси айтты. Мен Камчыбек Ташиев айтып атат. Бул милдетти мага президент жүктөдү. Мен президенттин милдетин аягына чыгарам. Мына тапшырманы кандай аткаруунун үлгүсүн көргөздү. Оозунан президентти түшүрбөйт. Мен кеңештим а киши менен бүгүн. Мен а киши менен бүгүн жолуктум. А киши боо сүйлөгөн сөзүндө ушул маселелерди койду. Урматтуу эл, алдыңарга келдим. Мына момундай кылабыз. Спортты өнүктүрөбүз, чек араны бекитебиз, армияны күчтөнтөбүз, таасирлүү күчкө айланабыз Орто Азияда деп шардана кылып, жар салып, Камчыбек Ташиев өзүнүн саясий эркин да көргөздү. Президенттин саясий эркин ишке ашыра алды. Бул элди кубанткан, бүйүрдү кызыткан, бир топ ар кандай сөздөрдүн көпчүлүгүнө чекит коюлду. Чек ара менен ойногош керек. Дүйнө жүзүндө мен жана сөзүмдүн башында айттым. Канча чатак болсо ошо чатактын баары тең жер маселеси менен тыгыз байланышкан. 1 метр жер үчүн миңдеген өлкөлүү улуттар бул дүйнөдөн жок болуп кетти. Улут катары жок болуп кетти, өлкөлөр жок болуп кетти. Чек аранын айына жеңдирип, жеңип, бирин бири басып, бирине бири өзүнүн маданиятын таңуулап, салт санасын таңуулап, ошол жердеги журттарды аралаштырып, аргындаштырып, улуулук, барктуулук, нарктуулук жоюлуп, ошол жердеги журт кадимкидей орду. Өз өлкөлөрү түзө албай калышты. Улуу байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейинки тарыхта көптөгөн өлкөлөрдүн, улуттардын, мамлекеттердин жок болуп кетиши, улуу көчтөрдүн ары бери жылышы мына ошо жер маселесинен келип чыккан. Чекти чечкен киши, жерди чечкен киши, ошого чеч деп айткан киши, чечем деп айткан киши бул улуттун уңгусун ыйык туткан, бийик туткан элдин азаматтары. Бул мурда да болгон, азыр да болот. Мына ошон үчүн мен дагы айтып отурам, ошол ишти биз кадыр эсе колго алып, калк астына башын сайып коюп иштеген саясий эркти даңазалап, башка өкмөт мүчөлөрү дагы ушундай жагдайда иш алып барса экен деп. Мына азыр байкагылачы. Мындан бир апта мурда Камчыбек Ташиев ушундай чечимге келише алдык, Кудай буйруса аягына чык деп жарыя кылды. Бир жума өткөн жок, өкмөт башчысы аттанып, тондонуп алып, Тажикстанга жөнөп кетти. Келгилеми. Алыш беришти тартибине келтирели. Келгилеми. Көпүрөдөн алмак салмак өтөлүк. Келгилеми. Көчөлөргө чатак чыгарбай, көңүлдөргө, аң сезимге төңкөрүш жасап, жакшы мамиле көтөрүп, башынан эле биз алыш бериш, кыз берип, кыз алып, кудалашып жаштаган элбиз да. Кылымдар бою чогуу жашаган элбиз. Кыл чайнашпай ушул күнгө чейин жакшы жеткен элбиз. Акыркы жаңы базар экономикасы, жаңы ойлонууну, жаңы мамилелерди тирешүүнү, ата менен баланын мамилеси тирешип атпайбы? Качан эле кыргыз аталары, карылар үйүнө өтчү эле, качан эле кыргыздар дүрдүйүмдү, буюмду үйдү бөлүшүүдө бала сатаса, бир туугандар бирин бири сотко беришчү эле. Бир эле карыянын сөзү менен, аксакалдын сөзү менен бүтүп калчу эле го. Эл көрсөм эмне дейт? Эл уксам эмне дейт? Жең ичинен килейген уголовный кодекстерди 3 эле сөз менен алмаштырып, элди наркта, тартипте сактап келишкен экен. Эми заман өзгөрдү. Биз баягыдай жүрбөйбүз. Баарыбыз да 1000 күнү кабар берчү ишибиз бир күндө WhatsApp'тын жардамы менен кабарды жеткирип коебуз. Анан тилекке каршы айрымдарыбыз
аңтар теңтер кылып, акты кара, караны ак кылып, айрым учурда карасандайлык менен мурда бийлик органдарды тишеп жүрүп бийликсиз калган адамдардын кээ бир пикирлери жүрөктө үйтпөй койбойт. Коом болгондон кийин, эл болгондон кийин андай тирешүүлөр болуп турат. Боло берсин, бирок мамлекеттин билимдигине элдин ынтымагына таасир этtirбеш керек.